Салам мекендештер, арбаңыздар. Урматтуу мекендештер, бүгүн силер менен кыскача маек бул суроо жооп. Тактап айтканда, биздин соц тармактарга силер очойгон суроолорду дайыма комментарийлер жазасыңар. Ошолордун ичинен мекендештерге керектүү эң көйгөйлүү 10 суроону тандап алдык. Ошолорго жооп беребиз. Тактап айтканда, Амина приложениясы боюнча, миграциялык картанын аркасында печать боюнча жана реестр боюнча. Сөз баштардын астында ошо биздин каналды колдоп, катталып достор менен бөлүшүп коюңуздар. Септеген маалымат сизге кереги жок болсо, башка мекендештерге сөзсүз пайдасы тийип калышы мүмкүн. Урматтуу мекендештер, эми сөз баштардын астында жакында Кыргызстанда шайлоо келатат 30-ноябрда. Ошо адаттагыдай эле ар бир биздин чыгарылыштарда бизден талапкерди жарыялап турабыз. Ал талапкерлер жөнөкөй талапкерлер эмес, мигранттардын көйгөйүн түшүнгөн, программасына мигранттардын көйгөйүн киргизген, мигранттар жөнүндө мурда сөз камтыган жана азырдагы сөз камтыган талапкерлерди, ошондой талапкерлердин бири 17-чи шайлоо округунун талапкери Азылгазиев Нурланбек мырза 2-номерде баратыптыр. Бул Жайыл району, Панфилов району, Талас району, Карабалта району кирет. Бул мырзанын программасын окуп чыктык. Ошо буга чейинки дагы ошо мигранттар жөнүндө бир нече суроолорду, көйгөйлөрдү көтөргөн мырза. Мындай мырзаны биз колдошубуз керек. Кыскача видеосун көрүп коюңуз, андан ары сөз улантабыз. Бүгүнкү күндө Кыргызстандын миңдеген жарандары чет өлкөлөрдө, негизинен Россияда, Казакстанда, Туркияда, AQShда жана Европанын көптөгөн мамлекеттеринде жашап жана иштеп келатышат. Алар өлкөнүн экономикасында негизги орунду ээлеп, которгон акчалары ички дүң продукциябыздын олуттуу бөлүгүн түзөт. Муну менен катар эмгек мигранттары иштеп тапкан акчалары менен үй бүлөсүн багышат. Айрыкча Россия Федерациясынын миграциялык мыйзамдарынын контекстинде башка өлкөлөрдүн жарандарына өзгөчө Россияда вактылуу же туруктуу негизде жүргөн жарандарга тиешелүү өзгөртүүлөр ардын киргизилгени белгилүү. Мүмкүн болуучу терс кесепеттерди минималдаштырууга байланышкан сунуштарды иштеп чыгууга кызыктарбыз. Эми урматтуу мекендештер, анда эмесе жана биздин суроо жоопторго көңүл буралы. Кеттик. Биринчи суроо: квартиранын ээсине айтпай Аминага койсо эмне болот? Ошол жөнүндө дагы түшүндүрүп бериңиздерчи сураныч дейт биздин мекендешибиз. Бул Амина приложениясы эң биринчи ирет ошол квартирага, кожоюнга, квартиранын ээсине көз каранды болбош үчүн чыккан. Ошол себептен квартиранын кожоюнда эч нерсе айтпасаңар эчтеке болбойт. Болгону эле жанагы договор аренда ошол жака канча киши жасаса, ошол кишинин количествосын сөзсүз чагылдырып алыңыздар. Себептеген анча мынча жерден ошол кагаздагы керек болуп калат. Незаконная миграция деген бир статья бар. Ошого түшүп калбаш үчүн сөзсүз түрдө ошо квартирада канча киши жашаса, ошо кишинин санындагы сөзсүз жаздырып алыш абзел. МВД Останкинский райондо прием только по записи, деди инспектор. Документ толук эмес. Документ толук эмес болсо, кайра 2 жума күтүш керек. Туптур айтат мекендешибиз, любой отделга по записи барганда, эгерде документ туура эмес болуп калса, кайрадан записке туруш оор болуп калат. Ошон үчүн ар бир отделдин ичинде биз буга чейин да чыгарганбыз, мен азыр дагы чыгарып коем, кандай документтерди алып барыш керек. Эми кыскача айтканда, паспорт, миграциялык карта, андан тышкары Сахаровадан жана документтериңерди аласыңар, кызыл карта, жашыл картаны алып барасыңар. Эмгек келишим сөзсүз түрдө, анан айрым кээ бир ОВМдерде печать коюш үчүн ошо кожоюндун арендага ала турчу, ижарага алган документтин договорунда сөз сурап атат. Ошону дагы алып алыңыздар, ашыкча болбойт. Ошондо эч кандай жанагы документ толук болбой калды деп кайра очередь занимать этпей, барып печатьти урдуруп алсаңыздар болот. Ошон үчүн ошону дагы эске алыңыздар. Кийинки суроо: машина алсаң Амина менен кантип оформление кылса болот? Ким кылды, билсе айтып койгулачы. Эми бул жерде Амина приложениясы жакында эле сентябрдан баштап иштей баштады. Бирок тилекке каршы ушул мекендешибиз айткандай, машина регистрация кылганда, айдоочу күбөлүк алганда же болбосо башка уюмдарга ошол кагаз регистрация талап кылчу уюмдарга азыр бүгүнкү күндө тилекке каршы нормативдүү правовой актылар толугу менен чыга элек. Көпчүлүк жер ошо кагаз регистрацияны сурап атат. Бул убактылуу, бирок азырынча аягына чейин Аминага бүт бартын көчү элек.
көч бара түзөлөт дегенде эле бир аз чыдап туралы. Ошондой учурлар болсо бир аз күтүү керек. Себеп деген азыр чынында эле ГАИ кызматкерлерине барсаң, ушул кагаз регистрацияны автоунааны учетко коюш үчүн кагаз регистрацияны сурап атат, а мен аны жаратпай атат. Бул муну МВД мойнуна алды, муну жакын арада иштеп чыгабыз деп атат. Бул жөнүндө жакында эле ошол жыйналыштан суроо бергенбиз. Азырынча күтө туруңуздар деп бизге айтты. Кийинки суроо: общий ЕС чогулуп печатне отмена кылдырсаңар болот да, азыр иштегени келсек иштебей эле печаттын аркасынан чуркап калды. Эми тилекке каршы бул жерде Россия Федерациясынын ички иштер министрлигинин ички буйругу 926 бар. Ошонун негизинде сөзсүз түрдө Евразия экономикалык бирикменин өкүлдөрү, казактар, армяндар, кыргыздар сөзсүз печаттын миграциялык картанын аркасына штамп коюш керек. Штамп койбосо бул реестрге түшүп калгандын бирден бир себеби, тактап айтканда 90% реестрге түшкөн биздин жарандар ошол миграциялык картасынын аркасында срок пребывания продлен деген печать жок, ошонун негизинде түшүп калып атат. Ошон үчүн бул ички буйрукту тилекке каршы аткарышыбыз керек. Кийинки суроо: сим-карта боюнча айта кетиңизчи. Жаңы келгенде сим-карта алайын десе, госуслуга биометрика сурап жатат. Госуслугага барсаң, телефон номер сурайт. Амина телефон номер керек. Иненен снилс телефон номер кантип сим-карта алат жаңы келгендер. Эми бул Россия Федерациясында тилекке каршы жана баш ал десе бөрк алып, көпчүлүк ошо миграция жаатын бүт барын контролго алабыз. Негизи эле миграция жаатын эмес, азыр налоговая служба бүт карталардагы текшерип атат. Жакында эле ошо Сбербанктын жетекчиси Герман Греф 50 миңден ашык перевод болгондорду дагы Центробанк блоктогула деп команда берди деп айтып атат. Бул мигранттарга эле тиешеси жок, бул жалпы жарандарга, орустарга дагы чет элге чыгып кетип эс алганы бир жумадан кийин келсе, киргенден кийин 72 саат сим картасы иштебейт деген дагы сөз болуп атат. Ошол себептен баягы ушул убактылуу татаалдыктарга биз дагы баш ийиш керек. Бирок тактап айткерчи, госуслугага номер кереги жок. Госуслугага эч качан номер менен регистрация кылбаңыздар. Госуслугага электронный почтаны сөз түрдө регистрация кылыңыздар. Любой смс, уведомление, кат бүт бары ошо силердин почтаңарга келгенде кылып, госуслуганы ошентиңиздер. Биометрика сөзсүз болуп калды. Биометриканы бул ар кайсы банкка барып туруп, Сбербанкка, Тинькофф банкка, ВТБ банкка, бүт эле банктын бүт бары биометрия кылат. Бекер эле аны ошону жасатып алыңыздар. Сөзсүз түрдө ошонун негизинде биометрика болгондон кийин, госуслуганы ачкандан кийин сим картаны алып туруп, катталып өзүңөргө каттап алыңыздар. Бир мигрантка 10 сим карта уруксаат. Эгерде буга чейин силердин сим картаңар силерге катталбаган болсо, анда декабрдын аягында, январдын бирлеринде бүт ошо Россия Федерациясында катталбаган сим карталардын бүт барын азыр өчүрөбүз, блоктойбуз деп маалымат келип атат. Бул кыргыздарга эле тиешелиси жок, бул Россиянын жарандарына тиешелүү. Анан ошо сим карта боюнча биздин кайрымдуу мекендеш долбоордун өкүлдөрү сим карта азыр таратып атат. Бул сим картанын 20% ошол муктаж болгон мекендештерге түшөт. Безлимиттик, чыныгы безлимиттик тариф 300 рубльдан болгондо. Телефон номерин айта кетейин, жазып алып чалсаңыздар болот. Плюс 7900 155 15 15, экинчи номери плюс 7900 144 14 14. Ошол сим карта жөнүндө чалсаңыздар, доставкасы да бар, жана офиске барып туруп алып алсаңыздар болот. Ошо чыныгы безлимиттик тариф 300 рубльдан. Кийинки суроо: мен миграционный картага печать бастырганы барсам, паспорт миграционный карта алып койду. Бир жума бардым, 10-15 да адамды бербей отурат. Начальник жок, кол койгон депортация болосуңар деп ким карап жатат, түшүндүрмө ким түшүндүрмө берет бизге. Эми бул жерде полиция кызматкерлери Кыргызстандын паспортун алганга эч кандай укугу жок. Бул Кыргыз Республикасынын жеке менчиги, собственность. Бул учурда элчиликке паспортуңарды алып койсо, эч ким бербей койсо, эч ким паспорту алууга укугу жок. Паспортуңузду чыныгы алып койгон болсо, мен азыр консулдук бөлүмдүн жана миграция министрлигинин астына 2 номер жазып коем. Ошолорго чалып туруп, ушул арызды айтыңыздар. Сөз түрдө элчилик жана миграция министрлигинин өкүлчүлүгү жардам бериш керек. Болбосо ушул видеонун астына да комментарий жазып коебуз. Да, кийинки суроо. Дагы бир көйгөй.
Амин анышыл толып, квартиранын баасын көтөрүп салышты. Хозяин эмес, ошол квартираны алган кыргыздар, регистрацияга төлөчүбүз акча. Амин ага деле бир жолу төлөсө болот да, ато ай сайын кылып салышты. Мурда 7 болсо, азыр 15 миңге чейин болуп атат бир кишиге. Эми бул тилекке каршы биздин анча мынча мекендештердин өздөрүнүн абройлугу, өздөрүнүн пастыгы негизи ушул элдин үстүнөн акча албай эле Амин приложениеси бепбекер, эч ким буга акча албайт, мурдагы ортомчуларга бермей жок. Ошол себептен Амин приложениясын биз дагы суранып атып, ошондой сунушту киргизгенбиз. Эми бул ар кимдин өзүнүн аброюнда, совестинде, орусча айтканда. Бул эми акмакчылык. Кийинки суроо. Ассаламу алейкум Кубанычбек мырза. Биз Амина көчүрдүк элек, бирок на учет кое элек кызыл күйүп турат. Подробнее деп миграционный центрге барсак толук кандуу жооп жок. Ушул Амина тууралуу дагы чыгарылыш чыгарсаңар жакшы болот эле. Элде ушундай проблема болуп жатат. Амина приложениясы азыр эксперименталдуу Москва, Московской области иштеп жатат жана толук кандуу аягына чейин иштелип чыга элек. Сбой болуп атат, кээ бирөөнүкү өчүп калып атат. Кайрадан өчүрүп, кайра күйгүзүп, кайра ошол жерлерди көчүрүңүздөр. Анан сөзсүз түрдө Аминаны колдонуп атканда VPN'ди өчүрүш керек. Себеби VPN болсо дүйнө жүзүнүн башка шаарларды киргизип коет. Кээ бир мекендештер мисалы үчүн Гелеровская деген көчөнү указывать этип коет, же Ленинский деген көчөнү указывать этип коет, ошо жашаган жерин. Бирок ошол эле көчө башка Россиянын шаарларында бар, ошол жакта көрсөтүп калып атат. Ошол себептен кээде аягына чейин болбой, ошо аягына чейин жакшы иштебей, ошону дагы сөзсүз түрдө кирип атканда сөз Москва шаары экенин тастап туруп, анан кийин ошол жерге кириңиздер. Болбосо башка телефонго көчүрүп көрүңүздөр. Өчүрүп кайра Аминаны кайра скачать этип алыңыздар, ошол учурда кээ бирөө иштеп калып атат. Бирок жанагы силер айткандай чыныгында сбой дагы болуп калып атат. Кийинки суроо. Сахарова результатын алганы баргандар күтүп тур деп салып берип атат. Мен да көрдүм. 2 адамды алып кетти өткөндө. Эми тилекке каршы Россия Федерациясында 2030 жылга чейин миграция стратегиясын кабыл алды. Ал жерде тилекке каршы айтып турат, мигранттарды санын азайтыш керек деп ошондой жаңы стратегияны кабыл алды. Бул учурда көпчүлүк жерде миграциянын негизде ошол немеси дагы мигранттардын аброю түшүп, Россия Федерациясын кыскартканга орус тарап аракет кылып атат. Жакында биз курултайга барабыз. Бишкекте президенттин астынан ошо биз дагы сөз алганга аракет кылып, мекендештердин көйгөйүн ошол жерден айтканга аракет кылабыз. Болгону 3 эле мүнөт берилет экен. 3 мүнөттүн ичинде ошол мекендештерге тиешелүү көптөгөн маселени көтөрүп, президентке түздөн түз жеткиребиз деп чын ишенем. Эгерде ошондой мүмкүнчүлүк бизде болуп кала турган болсо, анда сөзсүз ушул маселени да көтөрөбүз. Евразия экономикалык бирикменин маселесин көтөрөбүз, мигранттар жөнүндө маселени көтөрөбүз. Бир аз чыдап туралы, президентке сөзүбүздү жеткизгенге аракет кылабыз. Мигранттарга печать коюлбайт деп баспай жатат го МВД, башка жака баргыла дейт, башка жака кайда барып бастырабыз деги тажатты го, печать дейсиңер. Мигранттарга негизде печать коюу кереги жок. Бирок биз мигрант эмеспиз, биз эмгектенүүчүбүз. Евразия экономикалык бирикменин өкүлдөрү Кыргызстан жарандары эмгек мигрант эмес, биз эмгектенүүчү деген статуска. Таджиктерге, өзбектерге, азербайжандарга, молдовандарга, украинецтерге печать коюлбайт. Армяндарга, казактарга, кыргыздарга сөзсүз печатьти, штампты койдуруш керек. Ошон үчүн бул биздин, алар патент жасаса, биз печать койдурушубуз керек. Ошону түшүндүрүш керек. Бул 926-чы ички иштер министринин ички буйругу. Ошону дагы айтып коюңуздар, ошону карап көрсүн, окуп печать койбойбуз деп аткан начальниктер болсо, же сотрудниктер болсо, ошону окуп көрүшсүн. Акыркы суроо. МВД запись жок. Такыр кабыл албай жатат. Жазылайын десең, запись жок, кантип бастырабыз живая очередь менен, например. Ар бир ОВМде жумасына 2 же 3 күн сөз түрдө эртең менен мен ар бир ОВМден ар кандай убактысы бар, 2 саат живой очередь менен негизи кабыл алат. Ошо живой очередке барып туруп, ошо списогун, графигин көргөнгө аракет кылыңыздар. Болбосо кээде запись түнкү 12 болсо дагы госуслерден карасаңыздар пайда болуп калат. Ошого да жазылганга аракет кылыңыздар. Бул эми
замандын талабы сөзсүз түрдүү запись аркылуу МВДга барыш керек. Биз жакында ошол штамп боюнча МВДнын миграция жаатында бөлүгүнүн Александр Кикет дегенге кат жолдодук. Аны силер да көрсөңүздөр болот. Ошол каттын негизинде ошол миграциянын картанын аркасына печатьты очереди жок биринчиден, экинчиден каалаган отделенияга барып туруп, себептеген бир райондо мекендештер көп жашайт, экинчи райондо мекендештер аз жашайт мигранттар. Ошонун негизинде каалаган районго, бош болгон райондорго койдурганга уруксат бериңиз деп сурандык. Каттын жобу келелек. Келер менен силерге сөзсүз түрдө аны айтып беребиз. Урматтуу мекендештер, сөз аяктарынын астында кичинекей жарнама. Барыбыз Кыргызстанга кичинекей жүк беребиз, дары-дармек беребиз, документ беребиз, аэропортко барабыз, жалдырайбыз. Асман экспресс деген оюн бар. +7 903 146 0003 Волгоградский проспектте биринчи выходта чыкканда 600 рубльдан өйдө Кыргызстандын булуң бурчуна бир күндө эле жеткизип берет. Кайрылы бериңиздер, кызмат менен колдоно бериңиздер. Дагы маселе болсо көтөрүп турабыз, комментарий жазып туруңуздар. Кудай буйруса, көптөгөн суроолорду жакында курултайга барганда президенттин астынан суроону кабыргасынан коюп чечип алабыз деген ишеничтемин. Көрүшкөнчө. Компаньон банк эң алдыңкы банктардын бири. Кыргызстандагы себептеген Россия Федерациясынан бардык тыйын которуу системалары менен иштешет. Бүгүнкү күн ошо Мой МТС системасына дагы убакыт келди. Мой МТС системасы аркылуу тыйынды компаньон банкка которуп, кошелектон же наличка алсаңыздар болот. Калганын көрүп аласыңдар. Орусиядан Кыргызстанга акча которууну Мой МТС тиркемеси аркылуу жөнөтүңүз. Бул болгону саналуу мүнөттү талап кылат. Мой МТС тиркемесине кирип, деньги бөлүмүн тандаңыз. Переводы зарубеж баскычын басып, өлкөлөрдүн тизмесинен Кыргызстанды тандаңыз. Которуунун валютасын белгилеп, суммасын жазыңыз. Способ перевода бөлүмүнөн компаньон банктын тандаңыз. Акча которуунун 3 жолу бар. Биринчи ыкма картага толуктоо. Бул үчүн алуучунун карта номерин билүү керек. Экинчи ыкма телефон номери аркылуу которуу. Бул үчүн алуучунун телефон номерин колдонулат. Үчүнчү ыкма капчыкка толуктоо. Бул үчүн да алуучунун телефон номери колдонулат. Маалыматтарды кайрадан текшерип, перевести баскычын басыңыз. Даяр. Акча дароо эле компаньон мобилдик капчыгына түшөт. Жана төлөмдөр үчүн дароо жеткиликтүү.